Мен Баткен облысы Сүрікті шаарынын тургунумун, Советский 282-үйдүн тургунумун. 20 Мухаббат Топчубайына болом. Жалгызбой энемен, ата-энем каза болгон. Анан үйүбүзгө Тажикстанды жарандары кирип алып, поддельный документ, паспорт, документтер менен жашабаган, сотко берген гражданский искчи 20 май Исфанада Лейлектен сот болот. Анан үйүбүзгө кирип алып, инвалид бала менен мени көчөдө калтырды. Укамды өлтүргөн, укам жалгыз укамды өлтүргөн. Укам аял мугалим, өз девушкасы мугалим кызга үйлөнгөн эле. 2 айдан кийин өлүп атат да. Булар укамды өлтүрүп, үйүбүзгө кирип алып, мен көчөдө калдым кызым. Материальный помощь 50 миң, 100 миң сурап атам алардан, президент Садыр Жапаровдон. Арызым Садыр Жапаров Нуркожаевичке жетпей атабы, беребей атат, бере албай атат. Башкаларга жардам берип атат, мындай кичинекей балдар обращение кылса берип атат. Мен энесимин го, мына кичинекей инвалид баланын энесимин го. Немеге мага көңүл бурушпайт да, аракеттерди кылып жардам беришпейт. Мен мына теп, тажиктер теп, мына Тажикстан жаранды ден соолугум начарлап кеткен. Колумда операция кылышым керек, 2 кол частный больницага барам. Лечение акча сурасам, мына арызым Садыр Жапаров Нуркожаевичке жетпей атабы, беришпей атат. Башкаларга жөн эле 50 миң, 100 миң берип атат, бизге ошон жетим жесир инвалидтерге берип койсо, биз көчөдөбүз. 2 жылдан бери көчөдөбүз, кызым. Кийимдерибиз, альбому, эчтекесин берип, бир сире кийимибиз көчөгө кууйген. Инвалид бала менен мечиттерде жатып жүрдүк. Имам казы намаз окуган, мечиттеги балдарга рахмат, ушу намаз окушулар жардам берип, биз 2 жылдан күнүбүздү өтүп атканда, азыр мечиттер карантинда. Кайры садака сурай албай калдым. Көчөгө чыксам 50 сом, 20 сом эл берет экен. Анан Садыр Нуркожаевичтен жол кире квартплата 10 миң карызымын хозяйка сурап атат, ого беришим керек. Жол киребиз, анан лечениема 50 миң, 100 миң бериң десем, шу арызыма жооп жок да. Башында 20 миң жазгам, андан кийин мурда да кайра жазып атам, эч арызым Садыр Нуркожаевичке жетпей атат. Мен шайлоочусумун да. Ишеним Садыр Жапаров Нуркожаевичти өзүм шайлаган элем да. Атайын 9 октябрда Лейлектен келип шайлаганмын, атайын келгенмин. Шу кишини ата-энеси каза болгон, баласы каза болгон, мен да ата-энем каза болгон, тажиктер атамды, укамды өлтүргөн, көчөдө калдык. Анан Баткен облусуна караган өкмөт үйдөгүлөр чыгып жардам беришпейби дейм да. Мен көчөдөмүн. Тажиктер сиздердин үйүңүзгө мыйзамсыз эле бастырып кирип келишти да. Кылган кызым, бул Тажикстан жарандарынын атасыны, атам келини кызы эмес, чужой. Мен тааныбайм да, мам катты. Мана мам кызматкерлери министерство мам катты берди, мына адреси Тажикстанды жараны экен. Чыксын атамды үйдөн, биз кашта жашайбыз. Бул ошо сиздин үйдө жашаган адамдардын аттары? 14 жыл Кыргызстанда гражданство ала албай жүрүптүр, Азимова Заднегор. Бул Кыргызстанда Азимова деген фамилиясы экен. Бул Кыргызстанда Азимова болуп атат. Ал жакта кандай фамилия экен билбейм. Атамды үйдөн чыкпай атат. Барсам тепкилеп, төртөлөп, мындай дейт, ит кызы ичин жара кой тага деп туугандарга айтып, мени тепкилеп сабатып атат. Мени коргой турган милиция жок. Милициялар Баткен облусунда сатылып кетет экен кебири. Кайра милициялар бизди балам экөөбүздү кууп туруп алды да, күн бербей. Аферисттер кирип алыптыр да. Атаң карадым, энеңди карадым деп, атам өлгөнүгө каза болгон көп жыл болгон, булар шулар өлтүргөн деп көп неме кылам да, ойлойм да. Анткени атамды да, атама продукта таштап, Бишкектен барып, таштап келсем өлтүрүп атат да. Азыр кыйналып 2 жылдан бери мына колдорум, ден соолуктарым 2 колумду жараксыз кылды. Ар бир колумду бирден сындырды алар. Төртөлө урушты, тажик баш болуп урушты мени. Урушты, үйүздөн кууп кызым. Сиз ошол райондук, облустук сотторго кайрылып көрдүңүзбү? Ооба. Жакында Курманкул Зулушевке кирдим, документ. Укамды өлтүрүп, еще укамды аялы деп жазып чыктаптыр да, менин жүрөгүм оорутуп атат да. Мен эч ким караган жокпу ишиңизди? Жок, жакында Курманкул Зулушевке кирдим, зорго кирдим ого дагычы. Иш козголсун деди, документтерин көрсөттүм, жакшы киши экен Курманкул Зулушев. Иш козголсун деди. Азыр материальный помощь нуждаемся да, балам экөөбүз кийимибиз, иштекебиз жок, лечениеге акча керек болуп атат, квартплата карызбыз. Мен шайлаган Садыр Жапар Нуркожаевич, сизден үмүтүм чоң. Бизге боруңуз оорусу, биз ата-энем жок. Жалгыз укамды өлтүрүштү, Тажикстан граждандары материальный помощька муктажбыз. Бизди да кабыл алың. Менин кичинекей инвалид баланы 15 жаштагы Даниярды мамасымын. Мени да кабыл алың, урматтуу Садыр Жапар Нуркожаевич, мана келип эле кетип атам. Биз ону бирөөгө зыяныбыз жок эле. Мен Тажикстан барып, тажиктерди үйгө кирип алган жокмун, атасын, энесин, укасын өлтүргөн жокмун. Мен ондай акмакчылык, иплас адам эмесмин. Мен өзүмдө жеримде укугумду коргоп беришин сурап элем да, Садыр Жапаров Нуркожаевич көзөмөлгө алса деп суранам да. Сиздердин туугандарыңыздар эч ким жардам берген жокпу ошол сотко? Атам жетим өскөн да. Атам жетим.
Апам каза болгон. Апам туугандар менен катышпайм ончо. Анткени жаштыгыбызда тагам таятам зороктап катышпайбыз. Мындай тааныштар бар да кызым. Ошо мен жалгызмын кең аламда. Кызым жакында төрөгөндө базадан эден Тажикстан гражданкасы чыгарып ийиптир. Биз метрик ала албай койдук. Кызым подружкасынын үйгө суранып, жалынып туруп метрик алды да роддомдо кызым төрөп калып кетти. Метрик ала албай кой, базадан эден чыгарып таштаптыр мама деп. Кантип мен ушу советский Баткен облусу Сүрүктүү шаарынын советский 282 үйдө 2 балам төрөгөнмүн, өзүм төрөлгөнмүн. Чоңойго ата-энемди үйүм, менин үйүм ушул кызым. Мурас укуктарым бузулуп атат да. Ата-энем каза болгондо мен мураскермин. Мурас укуктарым бузулуп атат. Бири-бириге өткөзүп үйдү күйгүзүп атат. Сиздин үйүңүздөрдө ошол тажик жарандар алып алгандан кийин алар өздөрүнө каттатып алган экенби? Ооба, паспортко кирип алып жашоо, участковый милиция чыгара албайт кызым. Анын наоборот Сүрүктүү шаарынын замначальниги Исаев Мусабек бар да, сени камаймын деп кууп алат. Олар болсо мени ургандар болсо айтат, Кулдаш Улукбек, Азима Зарыгөл айтат, биз акча бергенбиз, машина белек кабамыз, колуна иштеги келбейт деп атат. Сизге акчаны бергенбиз деп? Жок, милицияларга бердик. Сени урган боюнча дейт. Алар да мени урган боюнча милициялар допроскем чакырбайт, олордун үстүнө ишем козбой койду.